Есть определенный регламент работы, раз. Сейчас обед. Правильно? Хорошо, я подожду. Пожалуйста. Выйдите в холл. Вот туда выйдите Всё в холл. хорошо. В холл выйдите. Будьте добры. Вам беспокоит здесь, если я стою здесь. Молодой человек, выйдите в Вон холл. туда, пожалуйста, для посетителей у нас Assalomu alaykum aka. Qandaysizsiz? Men atim Ali, familiyam Ergashev bo'ladi. Siz kim bo'lasiz bu yoqda? Санитарный ваш жардамчысы. Sanitarniy vrachlar kerak bo'lyapti-da. Boyka. Kamerani qo'yursiz. Бұл жұмысшыдан Buni jumushi buni turtkilash emas-da. Kamerani turtkilash emas-da. Mamlakatdagi zdание bo'ladi qo'yur. Keyin bu yoqqa qalib проходқа тұрсын shu. Глаза светят. Boyka, tortqacha o'sha kamerani jo'nla qo'ychi, boyka, пожалуйста. Я вам еще раз объясняю. Жетекчи керек. Мәселе мәселе жетекші қазір айтып мына жетекші келді. Sizlar salomatsiz aka, siz kim bo'lasiz? Men замглавврача Не надо туда ломиться сюда. Ушел. Не надо. Не надо. Boyka, Не надо сюда ломиться. boyka, Пойдемте, kelchi. бияққа жүріңіз. Men Ejike жаман қатты екенсіз, гана алып Будьте chiqdinglar. добры, выйдите. Наоборот, siz Нет, kirmaysiz bu это- yoqqa. Bu yoqqa kirmaysiz. Вы кого хотели? Вот, пожалуйста. Жоқ, siz bu yoqqa kirmaysizmi? Туған мен проходтым. Эмне болуп тур проход болсо? У тебя таких прав нет. Келиңиз. Кандай прав? Вот как ты говоришь, вот у меня статья, у меня... Түртпөчү Ejike. Пошли, я не... Түртпөчү. Ты что толкаешься? Түртпөчү мени Ejike. Ты зачем толкаешь? Ejike айтпайсыңарбы, жетекчиңерби түртпөсүнчү мени келип. Я хочу пройти, пройдите, вы, и я Молодой пройду. человек, будьте добры, пройдите. Тибегил. Наоборот, мен сизди чакырдым. Сиздин кабинетиңиз бул жакта Ejike. Эмне эле көчөгө тарткылап атасыңар адамды? Эмнеге көчөгө тарткылап атасыңар мени? Эмне болупту? Силер убакыт менен иштеп атасыңарбы? 4-этажда пиво ичип атканды билесиңерби жумушуңарды? 4-этажда? Катарасынан мен пиванын баклажкасын издеп табып жүргөнүмдү билесизби? 4-этажда. 4-этажда. Мага келип мыйзам деп атасыңар. 4-этажга чыккыла, пиво ичип отурат жумушуңар. Азыр чогуу чыгабыз, Они карайбыз. туда на прорыв прошли, на 4-й этаж. На 4-й? Да. Ну, давайте вместе пройдем. Эми сизге атыңыз ким Ejike? Мен сиз менен агрессияга баргым келген жок. Өзүңөр ушуга тарттыңар азыр. Мен замглавврача Атыңыз ким? Рысбекова Айнагүл. Айнагүл Ejike, менин атым Али. Али. Аха. Эми любой жумушту жөн эле спокойно сүйлөшсөк болот. 4-этажда Мен чыкса, спокойно сизге чейин сүйлөштүм. Сиз мындай Сиздин да? жумушчуларыңыз эмне кылды? Мындайда ар бир нерсени сиз деген бул жактын жетекчиси менен макулдашышыңыз керек. Анан кийин любая проверка бизге эч кандай ал деген биз коркпойбуз эчтекеден. Биз бардыгын көргөзүп беребиз сизге. Кимди, эмнени, кайсы мыйзамдын чегинде келип атасыз. Но мен деген чыгыштын астында мен главврачтан уруксат алышым керек. Эми сизге суроо. Анткени себеби Айнагүл Ejike, суроо берем. Сиз мыйзамдын адамысыз. Мен туура түшүндүм. Сиз журналист. Кайсы канал? Эл билсин деген. Эл билсин деген, эл билсин деген. Эми бул жака келатканда айтышыңыз керек болчу. Эл билсин, мен келатам. Сиз эч кандай эч бир сотрудниктериңизге Андай мыйзам каякта бар? Каякта бар, ушундай чалып туруп келгиле деген. Бардык эле жерде бар. Каякта? Бардык эле бар. Өкмөттөн ошондой эле мыйзам менен эле эме кылып жашап атпайлыбы? Бардык эле. Ejike, мага мындай көргөзүп бериңизчи ошол статьяны. Көргөзүп бересиз. Журналистикада бир жерге баратканда, журналистикада анан кийин ар бир сферада, ар бир эмеде өзүнчө болот да. жок, сиз менин сферамды азыр мага айттыңыз. Журналистикада мен сизге чалып, Ejike, мен силерге баратам деп айтышым керек экен. Баратам. Ошол кайсыл пункт, кайсыл статьяда? Дешиңиз керек, бүт эле журналисттер. Кайсыл статьяда? Статьямдагы көтөрөм. Бүт журналисттердин бардыгы бул жакка келе жатканда заранее айтышат, даярданыңыз мындай. Ошон үчүн өнүкпөй атабыз да, Ejike, журналисттер сизге алдын ала бүт нерсени айтып аткан үчүн биз өнүкпөй атабыз. Ошонун ичинде алып чыгыңыз статьяны, элге айтыңыз, элдин астында көргөзүңүз деген. Мен сиз айтып аткан журналисттердей болуп, соглашавать этип, айтып, силерге эскертүү менен келсем бул жака, азыркы көргөн пивамды мен көрбөйт элем да, билесизби? Мен ал пиваңызды билбейм, кай жактан алып келдиңиз. Экинчи суроо сизге. Сизге эми мен суроо берем да. Сиз айттыңыз го жана жетекчилик менен макулдашуу деген. Каякта бар? Аны көтөрөбүз, аны деген та. Көтөргүлө. Көтөрөбүз, та беребиз. Ошол жетекчи менен макулдашуу деген нерсени мен билбейм. Эл билсин деген. Ассаламу алейкум аке. Сиз ким боласыз? Менин атым Али, фамилиям Эргашев. Ким? Али. Эл билсин деген проект. канал экен. Проект өздөрү эле келип эле, анан кийин эч кандай уруксаты жок, эч кандай бизге айтпай эле көчөдөн келип эле биз тартып эле, анан кийин бардыгын өзүбүз эле айта алабыз, элге көргөзө алабыз дейт. Но эми биз деген өкмөттүн Ошо тартип жөнүндө сүйлөшөбүзбү аке? өкмөттүн астында иштеп аткан организациябыз да биз. Макул.
Сиздин атыңызды кайталап коесузбу? Мен Талипов, Сапин Талипович. Аха, байке мындай болуп атат да. Мен журналистмин. Сиз бул жактын жетекчиси, э? Жок, жетекчиси эмес, мен ушул жерде иштейм ооба. Ким болуп? Административный хозяйственный часть боюнча. Булар айтып атат да, макулдашуу деген. Мыйзамда айтып атат. Жетекчилик менен макулдашуу бар дейт. Экинчи мыйзам бар да, Конституцияда. Бул мамлекеттик ишканалар ачык айкын болуш керек. Туура. Анда экөө бири-бирине шайкеш келбей атат да мыйзам. Экинчи жагычы, силер менен мисалы үчүн азыр обед убагына келип атасыңар. Биринчиден. Экинчиден биздики санитарно-эпидемиологическая служба. Бул жерде оору анализдери болуп атат. Жок, бул жер больница эмес. Жок. Анализдер болуп атат бул жердечи. Баары шаар боюнча бүт анализдер келип бул жерде жасалат. Лаборатория. Бул жак лаборатория эмес да. Ушу киргенге болбойт, жазылып турбайбы? Жазылып турат. Сен жакшы келиңиз, чыксак болобу? Мына ачсак болобу? Ким ачат буну? Ачат азыр. Айтыңыз, азыр айтсаңыз ачсын деп атам эжеке мынаны. Айтабыз деп атасыз. Мен чыгышым керек. Сен зордуктаба. Откройте, пожалуйста, женщина. Кичинекей болсо эле мен сизди бияка чакырсам да жанагы. Жок, сиз эмнеге сыртка чакырып атасыз? Сиз бул жактын жумушчусуз да, туурабы? Мен бул жактык, мен сизге ошон үчүн айтып атам. Светтерден бери өчүрүп салышты го. Келиңиз. ПЦР'ди көргөзүп атам. ПЦР'ди Орусия жоюп салганда, туурабы? Чет өлкөлөр жойгөн. ПЦР деген тестти. Чет өлкөлөр кимдер жойду? Русия, башка өлкөлөрдү айтып атам. На вылет. Ошол Орусия өлкөсүнө кирип баратканда керекпи ПЦРдин тести? Авиакомпаниялардан зависит этет да. Байке, мен сизден мыйзамды сурап атам. Мыйзам боюнча ПЦР тест. кыргыздардан требовать этет. Атыңыз ким? Кубан менен. Менин атым Али. Мен ПЦР тест алсам колума. Бул Кыргызстан үчүн керекпи же Орусия үчүн керекпи? Мен Орусияга учуп баратканда. Орусияга учуп баратканда кааласа тапшырат, каалабаса тапшырбайт. Потому что Аэрофлот ПЦР требовать этет. Авиакомпаниялар. Орусиянын токтому бар да, ПЦРди жойдук деген. Жойдук деген токтому бар, бирок биздин мамлекеттик, биздин кыргыздардан требовать этип атпайбы, жарандардан. Требует этпей атат деп аэропортто да адамдар айтып атпайбы? Ким айтып атат? Көрбөй атасызбы? Учуп аткандардан журналисттердин передачаларын. ПЦР кагаз. Кимге керек? ПЦР кагаз кимге керек? Орусия үчүн керекпи, Кыргызстан үчүн керекпи? Европага учкандар сурап атат. Жок, мисалы мен сизге Орусияны мисал кылып айтып атам. Биздин жарандар ошол жака көп учат. Жок, биздин жарандар Европага деле көп учуп атат. Европага керекпи? Керек. Кайсыл мыйзамында ошо? Мыйзамда эмес, они жокко чыгарып атпайбы алар? Ким жокко чыгарды? Россия чыгарды. Россия Европа эмес да. Каяганда? Европага, чет өлкөгө учкандардын Россия кирбейби чет өлкөгө? Россия кирет. Болду, мен ошо Россияны пример кылып атам. Биздин жарандардан эмне үчүн казактар требовать этет? Казакстанда требовать этпей атат. Самолеттон требовать этет, аэропорттон сурасаң али бар. Аэропорттон биз өзү сурап бүттүк. Эч ким талап кылбай атат ал нерсени. Жок, талап кылып атат. Кээ бир авиакомпаниялар самолетко отурганда ПЦРди талап кылып атат. Ошон үчүн Авиакомпаниялар. Мыйзамбы? Талап кылмап атат. Авиакомпания, биз причем авиакомпаниялар мыйзам менен иштеш керек да, туурабы? Мыйзам менен алар деген Россиянын авиакомпаниясы, Казакстандын авиакомпаниясы, биздики. Мен ошол кагаз жанында болбой калды азырчы. Мен сизге Россиянын официальный токтомуну көргөзүп коймокмун. Официальный токтомун көрсөтөсүң. ПЦР бизге кереги жок деп чыгарып койгон. Причем мы? Нам силердин зданияңарда Ким келип атат бизге? Ал келген эле. Колдон жетелип келип Жок. түшүнбөй жокпуз да. Сиз түшүнбөй атасыз дагы. Сен түшүнбөй жатасың. Бул мамлекеттик издания. Мамлекеттик изданияда мына рекламаны көргөн адам, значит бул мыйзамдуулук экен деп ойлойт, туурабы? Жок. Мыйзамдын талабы деп ойлоп калат. Биякта ПЦР диагностика бесплатно каякта жашайт? Мейли, мен туура эмес сүйлөсөм, мени сотко бериңиз эжеке. Сиз как будто туура иш кылдыңыз азыр. Эмнеге туура эмес? Мен ким менен соглашение алышым керек? Сиз ошол маселени ойлонуп туруңуз, мен байкеден башка суроолорду берип атам. Мамлекеттик Ким менен? кызматчы болгондон кийин сиз айтышыңыз керек. Мен келатам, мен эме кылып атам. Келип эле мен кабинетиңди ачкының, мага отургузгунуң, мага көргөзгүнүң кабинетиңди, давай меникини. Бул жерде деген биз деген Мен киргенде азыр 11-де обед болуп аткан. 4-этажда. жетекчиден уруксат аласыз. Кантип алат? Кеттик, мен алам. Мага ошол процессти көргөзгүн.
жетекчиден аласыз. Департаменттен аласыз. Да. Мен азыр бул жакка кириш үчүн департаментке барышым керек. Лабораторияга кириш. Жок, мен лабораторияга эмес, мына зданияга кирип атам. Обед малында эми элдер жок болсо кантип киресиз сатып? Жок, эжеке уруксат алып кир деп атат да ошондо. Мен кантип уруксат алам? Звонить этип, согласовать этип. Ким номерин билбесем кантип? Приемный номери бар да. Кеттик анда байке, ошо процессти мага көргөзгүлө. Кантетесиң, же келип вахтага айтасың. Пришли журналисты деп. Вламываться этпейличи. Кандай вламывать этпейли? Камераны көрсөтүп берейин. Вламывать эткенди көргөзүңүз. Сиз жооптуу адамсыз, билесизби? Канча адам отравление болот бир күндө шаарда? Анда билесизби? Билем. Каякта эмне бар экенин билбейсиз. Сизге караганда мен билем көп нерсе. Потому что көп нерсени силер билесиңер, баягы незарегистрированныйлар да бар. Анткени эл силерге эмес журналисттерге кайрылып баштаганы үчүн билебиз биз. Жок, мен айтып атам, сиз эмне үчүн билбейсиз ал информацияларды? Эл силерге ишенбейт. Элдер көчөдөн жегени, анын баары незарегистрированный, үйүнөн Регистрация жасагандар. кылгыла да. Аны биз кыла албайбыз, потому что частный үйдө жасаган тамакты бизге айтпай жасап туруп көчөдөн сатып атат да. Мен табып баратам го ошолорду. Потому что бизде регистрацияда жок алар. Менин да регистрациямда жок. Потому что сага информация берип атат. Эмне үчүн мага берип атат, силерге эмес? А биз кире албайбыз аяка. Жок, мага эмес, силерге бериш керек эле Бизге информацияны. бербейт потому. Неге? Билбейм. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Эмнени ойлонуп көрөйүн? Ишенбейт да. Эмнеге ишенбейт? Сизге. Эмнеге бизге? Анткени азыр мени жөнөкөй келгенимде вламывать этпей дегениңизди эле уже түшүндүм мен сизди. Мен сага түшүндүрүп атам. Байке, жаман көрбөңүз, мен ушундай тиктеп сүйлөшөм да адам мененчи, мындай тик бетине карап туруп эле сүйлөшүп Мен деле калам карап да. сүйлөшөм. Ошон үчүн айтып атам. Сиз мени жаман көрүп атасыз, билип Жаман атам. көрбөйм. Бирок сиз өз милдетиңизди, функцияңызды өзүңүз Жаман аткарышыңыз көрбөйм. керек болчу убагында. Уруксат алуу кантип болсун, мага көргөзүңүзчү, пожалуйста. Мен билбейм ал мыйзамды. Сиз билбесеңиз мен аны жетекчилерге жазам Минздравга. Жазыңыз. Минздравдан мага кат келет, Аха. анан кийин мен ошондо берем. Ошондо сизге кириш үчүн мен Минздравдан кат Да. келгиче турушум керек. Ооба. Ушундайбы? Сиз Минздравга кат жазасыз? Мен Минздрав кат ответ жазам. жазат. Сиздин сурап аткан статьяны, кодексти мен Минздравдан сурашым керек, алар берет, аласың. Силер өзүңөрдүн журналистикалык алып кете турган, изилдей турган жумушуңарды толук түшүнбөсөңөр, анда мен ошону Мен алып сизге берем түшүндүрүп бере атпаймынбы? Сиз наоборот журналистикага Азыр жагым мыйзам Азыр киргиздиңиз. деген биз экөөбүз айтышып бир жанагы Ош базарды базарына баба болуп атабыз да. Ош базары эмне болуп Ош калды? базары болуп атабыз. Азыр деген Эжеке, конкретно эжеке, сурооду коюш керек да. Эжеке, сизди элдер сотко берет ушул сөзүңүз үчүн. Азыр Ош базарда эмне Кыргызстандын жарандары? Мен Кыргызстандын жарандары үчүн мен тикемен тик туруп берип Эмнеге анда Ош базардагы аялдарды унижать этип сүйлөп атасыз? Аны унижать эткен жок. Мен бүт бардыгын туура коюп, бардыгын пандемиядан бери ушул жерден эл үчүн иштеп келатам мен. Мен сизди элге Мен иштеп эл атасыз үчүн, дебедим. элдин ден соолугу үчүн туруп келатам мен. Көрдүм. Көрсөң ошо. Тосуп атпайсызбы? Тосулат. Силер Өзүңөр да маска кана. Биз кийбейбиз. Неге? Силер терминаторсуңар. Алганбыз Мен деле вакцинация алгам. Алганбызбы? Жок, мен деле алгам вакцинация. Жок, давай каждый ар бир жаран өзүнүн ден соолугун эметет да. Сиз деле өзүңүздүн ден соолугуңузга күйбөйсүзбү? Мен күйөм эмне үчүн? Эмне үчүн тагынбайсыз? Мен сыртка чыкканда тагынам больной Жок, көргөн. эмнеге? Сиз тагынбайсыз, мен тагынышым керек бул жакта. Мен зданиемде эмне үчүн тагынам? Эмне артыкчылыгыңыз бар менде? Менин артыкчылыгым жок. болду. Сен ден соолугуңду өзүң ойлойсуңбу? Мен ойлобойм. Мен кире берейин без маска. Кире бер. Откройте, пожалуйста. Маски ана дайын. Макулунан аштырпасыз А вы даже не попросили маску. Обед? Байке, мен обедти 1 минут өткөрбөй күтүп турам силерди. Сиздин зданияңызга кирип аткан, чыгып аткандар мени билип атасыз го. Журналист кирип атса билип атасыңар, туурабы? Кантип силердин зданияңарга пиво кирсе билбей атасыңар? Мени билип атасыз го, журналист камерасы менен келгенин. Мага айткан үчүн билдим да. Пивону айтпай атабы? Ким айтат? Ким айтмак эле, туура айттыңыз бирок. Ошону айтып атпайм. Ким айтмады? Ким айтып ичмак эле? Мен жана айттым го. Эмнеге эл сизге эмес мага кайрылат? Потому что бизде билет. Билет? Потому что бизде предписание жазышыбыз керек. 10 күндөн кийин барасың, 10 күндүн ичинде тазалап коет, тиягын көрсөтүп бер, тияк. Потому что кухнясында Жана дос ачуу айтат дейт да. Мен сизге ачуу жерин айтайынбы, сизге ишенбейт. Санэпидемнадзорго ишенбейт. ишенбейт. Элди ишенмени актайбыз деп келгенсиңер да силер, туурабы? Ишенбесе ишенбейт деп отура бересиңерби?